Apaki asıl zatım aradağı dünyada tengdişi yok kombatım kunduzdan kara çarçın akbası biz üçün ömürün arınadın kunduzday kara çarçın akbası biz üçün ömürün arınadın. Ар бир жылдын май айынын 3-чү жекшембисинде республика аймагында энелер күнү белгиленет. 5 энелердин таман алдында. Бул таамай айтылган сөз эне сүтүн актоо оңой эмес экендигин көрсөтүп турат. 9 ай толугу тартып жарык дүйнөгө алып келген апалар баласы үчүн эмнени гана кылбайт. Энелер күнүн өзгөчө белгилеп, басып өткөн барандуу жолуна сарысып салып, дүйнөдө баарынан эне ыйык аттуу конференция болуп өттү. Демилгени Демократиялык Кыргызстан аялдар комитетинин төрайымы Роза Жумаева уюштурду. Ушул карапайым биздин мугалимдерибиз, саламаттык сактоо кызматкерлери былтыртан бери пандемияда жакшы эле бир Алла Тааланын сыноосунан өтүп атабыз. Мен бир жалпы кыргыз элине каалар элем, ушул Кыргызстан өнүгүп өссүн, биздин мекендигибиз бүтүндүгү сакталып турсун. Анан эмне демекчимин, бүгүн энелерди жалпы Кыргызстан аялдардын энелердин майрамы менен куттуктамакчымын. Ошондой эле бүгүн ушундай энеден ыйык эч нерсе жоктан биздин конференция темасы да баарынан ыйык эне деген тема коюлуп отурат. Анан эмне дейсиң, иш-чара өз максатына жетти. Себеби бүгүн ар бир тубандан келген эне өзүнүн көйгөйүн эндирге ушул кандай жол менен чечсек болот, ошол социалдык маселелерге дагы өкмөттөн сурап эле карап эле отурбай, өкмөткө бир жардам берилетинде дагы өзүбүздүн бир сунуштарды резолюция кабыл алып, ошону бере турган максатты көздөп атабыз. Бул иш-чарага республиканын бардык жерлеринен келип, сый көрүп кетишти. Бул күнү бир гана энелер эмес, мугалим болуп иштеген, коомго өз салымын кошуп келе жаткан аталарга дагы кылым залкары деген ардактуу наам берилди. Мындай наамга татыктуулардын бири кыргыз маданиятына чоң салым кошуп келе жаткан Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Бабков дагы сыйланды. Иш-чара абдан туура, мааниси чоң. Ушу уюштургандарга чоң рахмат. Анткени бул жашоодо дүйнөдө эң эле ыйык нерсе апа го баарыбыз үчүн. Апалар, энелер, эжелер, карындаштар ушу майрам менен да куттуктап абдан сонун уюштурулуптур да. Ушул керек. Демократиялык Кыргызстан аялдар комитети кыргыз элинин залкар инсандары менен аймактардан келишкен бардык тармактардын өкүлдөрүнүн ортосунда көпүрө болуп, коомдун өнүгүшүнө салым кошкон маданият, спорт, дарыгерлерге чейин берилди. Саламатсыздарбы бүткүл дүйнөнүн энелери, сиздердин бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ата аскалызо, эне борундагы булак, бала экөөнө тең шамшыраак дегендей, бардыгыңыздардын балдарыңыздарга, өзүңүздөргө чың ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Биз бул жерде аялзат, биздин апаларыбыз, биздин сиңдилерибиз, биздин эжелерибиз чогулду бүгүн. Ар тармакта иштеген, ар тармакка өз салымын кошкон биздин аялзатыбызга арналганда бүгүнкү иш-чара. Анан мына иш-чаранын уюштуруучу Роза Жумаевнага дагы чоң рахматымды айтам. Анткени биздин ушул аялзатыбызга дайыма стимул берип туруш керек да. Урматтуу апалар, сиздерге жана сиздердин үй бүлөңүздөргө ден соолук, сүйүү, бакыт жана ачык асман каалайм. Ушу эмгегин элге арнаган кызмат аркалаган кишилерге ушу эмгегин баалап аста-аста ушу көңүл буруп жатканы бул чоң ийгилик деп билем.
ылайым мындан ары ушу мамлекетибизде тынччылык болсун, элибизде биримдик болсун. Багы улуу аталарыбыздан калган улуу кеп бар, бир жакадан баш, бир жеңден кол деп мына ушундай иш-чаралар, ушундай колдоолор болуп көмөктөшүү болсо сөзсүз биздин Кыргызстанда мамлекетибизде ололу өсүп өнүгүү болот деп билем. Мына бүгүн аялдардын маанайы, баарынын маанайы жакшы. Баарына өзлөрүнө эмгектерине ылайыктуу сыйлыктарын алышты. Ошондуктан дагы бир жолу энелерди бүгүнкү майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Бар болсун энелер, энелер бар үчүн биздин Кыргызстан өнүгө берет деп ойлойм мен. Энелер күнүн белгилөө 2012 жылы жарыяланган. Бул майрам Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-чү жекшембисинде белгиленет. Энелер күнү дүйнө коомчулугунда 1600 жылдан тартып Англияда энелик жекшембини майрамдоо салтанаты өтө баштаган. Эл аралык энелер күнүн Анна Жервис демилгелеп чыккан. Ал 1907 жылы дүйнөдөн эрте кайткан өз энесин эскерүү катары энелердин урматына майрам өткөрүүнү сунуштаган. 1910 жылы Вирджиния штаты биринчи болуп энелер күнүн расмий майрам катары тааныган.